Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен. Жемиштүү күн жекшемби. Бүгүн дагы адаттагыдай биз 7-чи каналда таланттуу апалар телепрограммасын сиздерге тартуулайбыз. Андыктан 1 саат бою биз менен болуп, апалардын талантын, өнөрүн биз менен бирге көрүңүздөр. Ардактуу көрүүчүлөр, өткөнкү жумадагы берүүбүздө айтканбыз, биз учурда республика боюнча бардык таланттуу апалардын өнөрүн, талантын жеринен тартып, жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулап жатабыз деп. Бүгүн дагы биз Ош областына караштуу Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылындагы Кызыл Сеңир таланттуу апалар тобунун талантын тартуулайлы деп бүгүн апалардын жанында отурабыз. Жалпы мен апалардын жанында отурган апалардын мүчөлөрү отурат. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшы? Мына бүгүн колдоруна ажайып гүлдөрдү алып, мондай жаратылыштын койнунда жайлоодо десек болот, сонун абада, сонун гүлдөрдүн жытында баарыбыз бирге отурганыбызга кубанычтабыз. Таланттуу апалар телепрограммасы атайын бүгүн сиздердин айылга, сиздердин талантты өнөрдү көрсөтөлү деп келип отурабыз. А дегенде мына ушул топтун жетекчиси, топту алып жүргөн менин жанымда Занипа апабыз отурат. Апа, саламатсызбы? Маанай жакшы? Эң жакшы. Сиздердин маанай жакшы болсо, жалпы көрүүчүлөрдүн маанайы да жакшы болот. А дегенде биздин көрүүчүлөр менен бир амандашып, саламдашалык. Куш келипсиңер. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу ушул таланттуу апалардын күйөрмандары. Бардыңыздар жакшысыздарбы? Биз Кызыл Сеңир айымдары тобу, ошондой эле Өзгөн нуру эки топ менен иштешем. Ошо эки тобубуз бүгүн ушул таланттуу апалардын
берүүсүндө катышып отурабыз. Жакшы, катышып отурабыз деп калдык. Айта кетчү нерсе, бүгүн мына ушул жерде, биз турган жерде күн абдан ысык, бирок ошонсо да күндүн ысыктыгына карабай бүгүн бир жакшы элдин маанайын көтөрөлү деп берүү тартып атабыз. Мен башында тааныштырганда Кызыл Сеңир айымдар апалар тобу деп калдым. Анан өзүңүз айтып атасыз, Өзгөнүн нуру деген апалар да бар деп. Эки топко тең өзүңүз жетекчи, өзүңүз башчы. Негизи эле эки топту баягы айтып атко, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп. Анан эки топтуга кантип жетекчи болуп жетишип атасыз? Ынтымак болсок апалар баардык иштердин үстүнөн чыгат экенбиз. Биринчи тобума Кызыл Сеңир айымдарына 8 жыл болду. Ал эми экинчи Өзгөнүн нуру тобуна быйыл 3 жылдын жүзү болот. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди көп күттүрбөйлү. Бүгүн бир эмес эки топ бар. Өзүңүздөр көргөндөй биз жайлоонун кучагында, мына ошондой жашыл чөптөрдүн кучагында бир өзгөчө берүү тартуулайбыз. Биз эч кандай бүгүн жаза алмазы жок. Атайын Кудайдын берген гүлдөрүн кармап, өзгөчө бир кооз жерде сиздерге жагымдуу маанай сунабыз. Андыктан бир жакшынакай чыгармабыз бар, кабыл алыңыздар. Андан кийин биз жалпы мына ошо топтогу апалар менен кененирээк маектешебиз. Çıkmay aylanan Yolu vazile hoş dostum Yolu kun gelip
апаларыбыздын айткан акыл, ар дайым биз алардын акылын, кебин, кеңешин угуп келебиз. Ошол эле убакта апаларыбыздын ырын угабыз. Сиздердей таланттуу апаларды биз 7 канал ар дайым колдоп эфирге чыгарып келебиз. Анан бүгүн негедир таза абадабы, үнүбүз сонун, баарыбыз ырыбыз сонун болуп атат. Зантпе айтсаңыз, өзүңүз ушул айылда, Кызыл Сеңир айылында маданият тармагында эмгектенесиз. Маданият адамысыз. Анан апаларды чогултуш, анан учурда апалар кандай алдыда пландары бар, эмне иштерди аткарып атасыздар? Ооба, өзүм ошол Өзгөн районуна караштуу Кызыл Актайыр айыл өкмөтүндөгү Кызыл Сеңир айылындагы айылдык маданият үйүнүн жетекчиси болуп эмгектенем. Ушул иш менен бирге шайыр апаларды уюштуруп, райондук, өкмөттүк иш-чараларга активдүү катышып, ошондой эле жаңы форма тиктирип атабыз. Айыл өкмөтүбүз атайын бизге акча бөлүп, жаңы форманын үстүнөн иштеп атабыз азыр. Кудай кааласа, ошол Ысык көл фестивалына барып катышканга даярданып атабыз. Буюрса фестивалга мынакей биздин апалар ошондо жаңы формалар менен, жаңы репертуардагы ырлар менен барат экенсиздер. Буюрса ошол тилекке жетиңиздер. Анан биз маектешип берсек сөз көп болуп кетет. Ошондуктан биздин көрүүчүлөргө да жагымдуу маанай тартылып, алардын көңүлүн көтөрүп, бир ыр тартуулап туралы. Сиздер үчүн 1 эмес 2, 2 эмес 3 ыр бүгүн сиздер үчүн жаңырат. Кабыл алыңыздар. Unutuşpay samaşabız, uğlansın tamaşabız, urmattap sıylaşalı, ulgayıp baratabız. Ömür bu bir kelgen köktüm, ırsılıp ırdaşalı. Katkırıp tanaşabız, kan elek tamaşabız, kadırlap sıylaşalı, kartayıp baratabız. Ömür bu bir kelgen köktüm, ırsını ırdaşalı. Bülbülü yesim bolsun, urpakları çeçen bolsun, dem bolup ten jaşaylı, den solup bekem bolsun. Ömür bu bir kelgen köktüm, ırsını ırdaşalı. Ömür bu bir kelgen bakıp, özara sıylaşalı. Бүгүн көгүн окшобостур эртеңге
Мына ушундай сонун маанай менен биз берүүбүздү улантабыз. Өзүңүздөр байкаган болушуңуздар керек, биздин артыбызда чегирткелер сайрап, сонун көрүп берип турат. Анан мына ушундай кооз жерлерди Жамиля апа каяктан таба аласыздар? Өзүбүз ушундай кооз жерлерде жашайбыз да. Кыргызстандын баардык жерлери кооз. Мисалы биз азыркы ушул тартылып аткан съемкабыз мына Кызыл Сеңир айылынын Арча Бешик немеси бар, ушул жерден тартылып атабыз. Эс алуу жайы. Аябай сонун, салкын, өзүң айткандай чымчыктарыбыз сайрап турат, чегирткелерибиз сайрап турат дегендей, Жакшы. Мен мына ушул апамдын колунда гүлдөрдү, мына ушундай гүлдөрдү мен бала кезимде көрчү элем да. Тоого чыкканда, анан кийин баарыбыз шаарга кетип калдык. Азыр көрүп алып, ушул гүлдөр ушул Кызыл Сеңирде да бар экен деп сыймыктанып атам. Мына ушундай жыпар жыттуу гүлдүн арасында мындай ырдап атканда баягы айтып коет го, илхом келип деп, ырдагың келип турат деген. Ооба, аябай ырдагыбыз келип, сонун чыгармалар тартылып атабыз элибизге. Эми таланттуу апалардын үйдө эле отурбай, ушу өзү үчүн дагы ушундай жакшы нерселерди өздөштүрүп, эл аралап, аз болсо дагы өзүбүз үчүн жашаганга аракет кылып, балдарыбыз, кыздарыбызга уруксат берип, ушинтип кыдырып ырдап жүрөбүз. Бул убакка чейин балдар кыздарды чоңойттуңуздар, неберелерди тарбияладыңыздар. Эми кол бош, буйруза ырдайбыз деп коюң. Сиздер ырдаңыздар, эми биз силерди колдоп турабыз, коштоп турабыз. Мына ушул Жамиля апамдын аткаруусунда бир чыгарманы угуп алчы. Кандай ырдайт болду экен, кандай таланты бар болду экен. Өзү айткандай бүгүн ушундай ажайып кооз жер келгенде илхом келип, ырдагым келип деп атат, апа. Анда көрүштөр менен чогуу көрөлү кандай дейсиз, кабыл алыңыздар. Köl bolup çağılamın, sizlerdi sağınamın. Tuğanдар бар болгула, sizlerden kağılayın. Tuğanдар бар болгула, артыңдан kağılayın. Solbas mürögümsün, üzülbes küdörümsün. Бар болгун бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүн. Силер бар кулпурамын, сүйүүм үчүн бир тууганым. Барды эл дайым сурап, барбы деп бир тууганым. Барды эл дайым сурап, барбы деп бир тууганым. Солбас мürөгүмсүн, үзүлбөс күдөрүмсүн. Бар болгун бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүн. Жашоомдо барым сыңар, өчпөгөн жарык сыңар. Мен үчүн бир тууганым, асылым жаным сыңар. Мен үчүн бир тууганым, асылым жаным сыңар. Солбас мürөгүмсүн, үзүлбөс күдөрүмсүн. Бар болгун бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүn.
жүрсün бир тууган ыйык экен арабыз толуп жүрсүн бир тууган ыйык экен солбасын үрөгүмсүн үзүлбөс күдөрүмсүн бар болгун бир тууганым сен менин жүрөгүмсүн солбасын үрөгүмсүн үзүлбөс күдөрүмсүн бар болгун бир тууганым сен менин жүрөгүмсүн сен менин жүрөгүмсүн Қазан қайнап тұрса, дазмалым жайнап тұрса, чырбығым чынар болып, мөмөсін байлап тұрса, жарқыра жайна демек, жашоодо бар да себеп, айт кыламынан артық, адамға эмне керек, айт кыламынан артық, хей, адамға эмне керек. Қорымда малым болсо, колтуктар жарым болсо, чакырып чай берүүгө, чай берер алым болсо, сугуңду малга теңеп, сүйдө бар да себеп, айт кыламынан артық, адамға эмне керек, айт кыламынан артық, хей, адамға эмне керек. Балдарым өстү болсо, ар ишке еттү болсо, кыз берип келин алсам, куда сөктүктү болсо, өзүңдү ханга теңеп, өкүнбөй жашоо керек, айт кыламынан артык, адамга эмне керек, айт кыламынан артык, эй, адамга эмне керек, адамга эй, адамга ой, адамга адамга эмне керек. Эмне апам нырын уктук абдан, сону бир кол чабып койбойлу келиңиздер. Жайлоодо отурсак деле бир кол чабып коелу. Себеп дегенде мына ушундай жерде жакшырда да. Андан кийин биздин Элмира эжекебиз, Элмира эжекебиз топтун мүчөсү, мына ушул топ башталгандан бери ушул топту ырдап, өзүнүн талантын көрсөтүп, жалпы топтун активизи десек болот, бардык ишчиларга катышат. Өйдө десеңиз өйдө, ылдый десеңиз ылдый басат. Бул Элмира деген апабыз эң кенжебиз биздинчи. Анан өзү медик болуп иштейт. Апалар жолдо кичине баш ооруп калса, бир неме жардам керек болуп калса, жардамын аябай ар дайым таланттуу апаларды дарылап коет. Анда микрофонду сизге сунайын. Баягы апалар чындыгында эми балдарды чоңойтуп анан ар кандай оорулар жаш өткөндөн кийин козголот эмеспи? Өзгөчө давление, сахар дегендей. Анан жолдо баратып бир ушундай кызыктуу окуялар бар го, ай дарың алып кел деген. Биздин апалар аябай өздөрүн жакшы карайт. Жолдо кетип атканда жолубузду баштаганда эле айтабыз. Жолдо оорумай жок, ооруганга биздин убактыбыз жок. Ошон үчүн ар дайым жакшы эле барып, жакшы келебиз, Кудай кааласа. Жолдо баратканда айтып коюп турбайсызбы? Оорубай барып, оорубай келесиңер. Мен да жашта колойм.
тез алып сиз эмне себептен анан өзүңүз дарыгер болсоңуз анан эмне себептен ырдап калдыңыз? Эми мен булар биринчи уюшуп атканда бир насип кылып кошулуп калганмын. Анан өзүмдүн кесибим негизи ушул саламаттыкты сактоо тармагында. Анан убакытты таап эптеп ушул кичине болсо дагы бир жарым саат, 1 саат убакыт болсо дагы таап келип ушулар менен кошо ырдап, эми жанагы эмне деп коет? Көкүрөктө бар нерсе кайнап турат экен да. Ака бирөөнүн аккордеон черткенин уксаң деле ырдагың келип. Ушинтип эптеп кошулуп жүрөм убакытта. Эптеп септеп кошуп алган топтун жетекчисине рахмат деңиз. Азыр эми менин байкашыма караганда ушул жерден ырдап эле дароо жумушка жөнөйт окшойсуң да? Барып кеч өткөрүйген убакыт сааттарымды отработка кылышым керек да. Кыргызча эмне дейт. Байгыл ооруканаларда ушундай ишканаларда ыркеселер дагы бир иш чаралар болуп калат да, маданий иш чаралар. Ошондо биринчи эле сиз ырдатса керек. Элмира давай кел, кайсыларың ырдайсың деп. Ооба, туура айтасың. Бул ишканада дагы профсоюз уюмунун мүчөсүмүн. Ушул баштаганда өзүңүз баштап бериңер же аяктаганда дагы өзүңүз бир ырдап аяктатып коюң деп деген суроолор болот. Мен аткарганга аракет кылып дайым аткарып берем. Алардын суроолоруна дагы жооп калып. Жакшы, анан бүгүн биздин көрүүчүлөргө учурдан пайдаланып биз эми атайын сиздерди издеп, сиздердин талантты элге көрсөтөлү деп ушул Кызыл Сеңир айылына келип атабыз да. Анан бүгүн көрүүчүлөргө кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Бүгүн Гүлжигит Сатыбековдун Апамдын ыры деген ырын даярдап келдим эле, ушуну тартуулап койсом келе көрүүчүлөргө. Апамдын ыры, ырын ырдайт. Анан кийин биздин апаларга алып барып алда гүлдү беребиз, а? Кабыл алыңыздар Элмира Жанат каршысында Гүлдесте катар жаңырсын. Күн батып кайрай чыкса, мезгилдерин шашылса, кайрылбай кетти жаштыгым эй, артына бир аз
анан эфирден сырткары дагы Элмирежем бир ырларды айтып аттыңыздар жаначы. Ошону айтып койсок кандай болот деп, жалпы эмне дегенди айтып көрүңүздарчы. Биздин таланттуу апалардын баарын балдары чоңоюп, баары небере көрүп, келиндерди алышкан. Анан ушул балдар менен келиндер бир максатка келишти. Ырдагыла апа деп жол бошотуп беришти деп ырдап жүрөбүз. Мына ушундай жакшы чыгарма экен, мен да жаттабашым керек экен бул нерсени. Анан Занипеже, мынакей эми убакыт деген учкан куш, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Анан өзүңүзгө бир эркин микрофон берейин, Рахмат, атайын ушу убактыңарды бөлүп, ушу таланттуу апаларды тартып эфирге берейин деп ошондой келгениңерге чоң рахмат. Силердин 7 каналдын жамаатына, ошондой эле ушу Жайна Гүл кызыбыз менен Бакыт балабызга чоң рахмат айтабыз. Ушундай апалардын ак баталарын алып жүрө беришсин. Ар дайым тунук эфир каалайбыз. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Ар дайым апалардын ак баталарын алып жүрө бергиле. Ал эми бизди колдогон ушул айыл өкмөтүбүзгө, ошондой эле ушул мына биздин Кызыл Сеңер айылында Арча эс алуу жайынын жетекчилерине бардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары өзүңүздөрдүн балдар, кыздары ошол жерде сиздерди колдоп, кубаттап, арыбастаңыздар, баардык чыгымдарын төлөп аткан учурдан пайдаланып 7 каналдын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бейишинен тамамында дейт, апаларды сыйлайлык, апаларды урматтайлык. Сиздер бүгүн Өзгөн районуна караштуу Кызыл Сеңер айылындагы таланттуу апалардын өнөрүнүн талантын көрдүңүздөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Дагы деле болсо биз дагы алдыда мына ушул түштүк жер кезиндеги өзүбүздүн иш чарабызды улантып, ар бир жекшемби сайын бизди калтырбай көрүңүздөр. Эгерде сиздерде талант өнөр болсо, төмөндөгү жазылган номерлерге байланышыңыздар. Ар дайым сиздердин талантты өнөрдү жалпы журтка көрсөтүүгө дайым даярбыз. Сиздер үчүн 7 каналдын эшиги дагы ачык. Барсаңыздар, сиздердин өнөрдү, талантты көрсөтөбүз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар. Таң көчөп турганда жаңгырды чөлдөр күтүшөт, жаз келип сайран курганда ак кууну көлдөр күтүшөт. Ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр күтүшөт. Bir gelip gitti Oşağa. Tuğulu alırsan deyip öngüler kündü kötüşür. Alamda jarık çatsan deyip yıldızlar tündü kötüşür. Yıldızlar tündü, yıldızlar tündü, yıldızlar tündü kütüşür. Ey cılmayıp köngüller gitken, canından özün sadağa. Güdüsüz
Uzakka battı yüreğim Yolgar jomok günüden sen Sarılıp seni kütömün Süygönüm sendey gülgen sen Süygönüm sendey, süygönüm sendey Süygönüm sendey gülgen sen Ey cılmayıp köngüler gitken Canından özün sadağa Güdüsüz gelgen vakıttay İrkelip geçti oşağa İrkelip geçti, irkelip geçti İrkelip geçti oşağa Ey cılmayıp köngüler gitken Canından özün sadağa Güdüsüz gelgen vakıttay İrkelip geçti oşağa İrkelip geçti, irkelip geçti İrkelip geçti oşağa